Бул негизи көпүрөлөр боюнча илгери кыргыз тарап ошол өзүбүздүн Наркы Исфана жака өтүп атканда ал жердеги Тажикстандын чек-арачылары ушундай кыздарды, эркектерди ушундай бүт баарын жалаңачтап чечиндирчү экен да, караңыз. Эми ошол кандай кыргыз элине кордук да, мындайча айтканда. Аны карап турган атасы болушу мүмкүн, агасы болушу мүмкүн, бир тууган мындай немелери болушу мүмкүн. Өтө кордук да, ал жактан өтүш керек, себеби ал жакта үйлөрү бар. Ал жака өтпөсө болбойт. Эми ошол жерден өтүш үчүн ал жерде кордук көрүп атат. Эми ошол жерде убагында барды да Мадымаров чечип койду. 49 жылга да, мына ошол жерде чечип койду. Эми ошол чечкенди булар Мадымаровдун бийликке келишин каалабай, булар ушу Мадымаровду ошол көпүрөнү ушундай пиар кылып атат да. Өз негизи ал жерде көпүрө не причем ал жердечи? Негизи ал жерде не причем? Бул жерде алардын максаты Мадымаровду элге жаманатты кылыш, жана кийинки шайлоодо Мадымаровду бийликке алып келбеш да. Алар билип турат прекрасно, что кыргыз эли бүткүл даже 80-90% ушу Мадымаровду колдошунучу. Эми ошону колдоп келсе, ал президент болуп калбасын, биздин бүт былыктарыбыз чыгып калбасынан коркушу, алар алдын ала шайлоого даярданышат да. Эми караңыз, эми ушу бийликке кайрылат элем. Эгер ушунчалык эле силер ошол жакта туруп алып кыйкырып пиар кыла бербей, эгер ошончолук эле кыйын болсоңор, азыр мына 21-кылымда жашап атабыз, ошол 20-кылымда Мадымаров барып ошол кандай болсо дагы ошо кыргыз элине кордук көргөзбөй турган кылып чечип койду. Эми силер да ошондой кыйын экенсиңер, ал жакта туруп сүйлөй бербей, келгиле дагы ушу 21-кылымда бир өзүңөрдүн идеяңарды таап, асма көпүрө кыласыңарбы, же подземный кыласыңарбы, өзүңөрдүн бир идеяңар менен кылып туруп ошол жерде чечпейсиңерби? Ал жерде жок эле кичинекей болгону 100 метрлик жерди ушул пиар этип туруп, ушу Мадымаровду жаман кыла бербейчи? Бул жерде эми элдин үнүн угушуңар керек силер. Бул жерде көпчүлүк Баткен эли, бүткүл эле кыргыз эли ушу Мадымаровду колдойт. Мадымаровду чечен дейт. Чечен, силер да чечен болсоңор, сүйлөгүлө колуңардан келсе. Колуңардан келбесе, ал чечендигине неме кылып, ал Кудайдан берген белек. Талант ал. Ал өзүңөрдүн, мисалы президент Россиян Путин келгендеги Жээнбектин алдына жазган катаңарды карагыла. Илим билим министринин катачылыгы. Андай колдон келбеген нерсени Мадымаров эң бир туура айтат. Азыркы бул жеткен сабатсыздыктардын бийлиги деп. Караңыз, канча сабатсыздыктардын көрүп атабыз да, өзүбүз эле көрүп туюп атабыз. Бул жактан телевизордон көрүп, ушунчалык кейип интернеттен, фейсбуктан көрүп ушундай. Бир убакыттар келет, өздөрү өкүнө турган убакыт келет да. Ошон үчүн алар өкүнүп калганча, колдон келишинче, колунан келбесе берсин иштей тургандарга. Мына жаштар бар. Мына Айбалаев азыр эми 70-ке жакындап калыптыр. Аксакалын коюп, мешитке каттап, намазын окуп эле жүрө турган аксакал келип алып эми губернаторлукка талашып, губернатор болом деп, ошол анын максаты ошол болуш керек. Же болбосо анын баласы, же болбосо туугандары бир жакшы, бир акчалуу жерге ишке орношом, ушундай деген планда жүрүшөт да. Ошон үчүн Кудайдан берген талантты, молодец Мадымаров сүйлөйт, элдин талабын көтөрөт, жүрөктөн чыгарып сүйлөйт да. Эми ошондой болгондон кийин биз 80 бүт эле кыргыз эли колдойт аны. Садыр Жапаровду кандай камап атат, Текебаевди кандай камап атат да, караңыздар. Ал ак жеринен камалып отурат да, мисалы алар. Ак жеринен камалып отурат. Ошон үчүн биз алардын да чыгышын талап кылабыз. Мадымаров асылбагыла, өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла дагы, мына карапайым элдин картошкасын, алмасын тезирээк сатып бергиле. Мына уже апрель уже кирди, эртең апрель бүткөндөн кийин эч жака сата албайсыз. Неме болсо ак үйгө алып барып, ак үйдүн алдыга түшүрүп берем, өзүңөр жейсиңер.